Туугандар, дагы бир Икрамжан Илмияновдун тез кабардын жердеши, айылдашы бир арыктан суу ичкен балдар. Охо деп кой сен. Жакшы. Бизде кезектеги автоунаабыз Hyundai Solaris 2014-жылкы 1.6 механика туугандар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина боюнча туугандар, документ боюнча айта турган болсок, документи баары жайында дейт. Майга чейин ограничение страховкасы бар экен, ушул инибиздин атында. Анан машинанын состояниясына коюп, карап баасыны койдук. 360 миң дагы аз-маз түшүп берет туугандар. Учурда таксиге даяр. Страховкага эле кошуласыздар и сразу ишти ала берсеңиздер болот. Мен бир мага чалган туугандарга совет берип коеюн. Бул жака только иштегени келгенбиз. Иштеп туруп, эртерээк саканы, эртерээк тыйынды чогултуп кетиш керек. Выкупка, лизингке 300 миң первоначальныйым бар эле, 350 миң первоначальныйым бар эле, кандай машина алам, совет берчи дегендерге. Мен мындай совет берет элем. Машинаны көрүп турасыздар. Инибиз иштеп жүрөт эл катары. Күнүгө 5-6 миң таза иштейсиң. Спокойно жүрүп, а? Спокойно. Маке. 300 миң, 350 миңдик машина, 360 миң дагы түшүп берет. Дагы 5-10 миң түшүп берет, дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен сиздерге мынол машинаны совет кылам, туугандар. Мынаке, баш ооруу жок, тынч, эрте менен турсаң карызың жок. Час пикти иште, кечки час пикти иштеп коюңуздар, болду. Эми мен сиздерге машина боюнча бир сыйра көрсөтүп коеюн. Машинада вложениясы бар, эми ушул бойдон айдай берсеңиздер деле болот. Мынаке, көрүп турасыздар тегерек жетин баарын. Лайтбокска чейин бар. Учурда 4 зимний баллон тең жакшы абал да. Мондай анча-мынча кемчиликтери бар. Анан мен дагы бир таң калган жерим. Эшигин ачып коеюн дедим эле. Бамперин алмаштырасыздар. Бу катыраңдыктагы бардыгыңыздардын Ева ковриңиздер ушундай светтеби? А? Туугандар, бул жерде пожалуйста. Кечеки атакулуубуздун айылдашынын Солярисинде, Риосунда да ушундай свет болчу. Мынаке дагы бир инибиздин. Жакшы. Бул жерде полный электропакет туугандар. Комплектациясы комфорт экен. Блокировка, блокировка, электрический күзгүсү. Бул жагында штатный мафон болот, подогрев лобовое стекло, кондиционер и подогрев переднего сиденья и механика. Көрүп турасыздар. Мультируль, корректировка фара. Азыр от алдырып көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Лобовойнда трещина бар экен. Давай чыгып могу жерге чейин. Так, азыр эми мотор жагыны, багаж жагыны, бар жогуну көргөзүп бергенге аракет кылабыз туугандар. Арткы салону боюнча дагы. Так, алгач меткалары боюнча. Меткалар ордунда. Багаждын крышкасы бирок таза экен арт жагынан машина. Машина арт жагынан таза экен. Мынаке, көрүп турасыздар. Дагы бир айта кетчү нерсе. Бул жерде ручкасы хром болот, хромированный. Airbag мага чейин чыккан дейт. Энем капотуңду ачкын, эми капотун да көрсөтүп коеюн. Бул жерде заводской подлокотник болот. Ева коврик караңыздар. Эй ата. Ачат го машинаны, ачат. Мына крылодагы оригинал крыло. Бирок жасатыш керек экен. Капоттун крышкасы алмашкан. Алдынан ДТП болгондо бирок но лонжеронун башыга жетти. Ошон үчүн айырбак чыгып кеткен. Бул усталардын отверткасын караңыздар. Сен өзүңдүкү? Усталардыкы? Мастерлер унутуп койгон го? Ачы. Кимдин отверткасы? Сүйүнчүсүн берип алып кетиңиздер. Сүйүнчүсүн бересиздер да калып кетесиздер. 360 миң плюс торг болот туугандар.